Урматтуу адвокаттар, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 28 февралындагы номер 98 токтому менен Кыргыз Республикасында адвокаттын статусун жогорулатуу максатында 1 март кесиптик майрам адвокаттардын жактоочулардын күнү болуп белгиленди. Адвокат жарандардын кызыкчылыктарын коргоодо Кыргыз Республикасында соттук укуктук реформаларды жана башка укуктук реформаларды ишке ашырууда, жарандардын укуктук сабатсыздыгын жоюуда абдан маанилүү ролду ойноп, зор таасирин тийгизип келүүдө. Кыргызстанда адвокаттык кесипке 97 жыл толду. Юстиция министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын адвокатурасы менен биргеликте терең изилдеген архивдик материалдарын жана түйшүктүү ишинин жыйынтыгында тарыхый далилдер аныкталып, тактап айтканда, Кыргыз адвокатурасынын тарыхы Кара-Кыргыз автоном областынын түзүлгөн мезгилден тарта уланат. Кара-Кыргыз автоном областынын революциялык комитетинин президиумунун 1925 жылдын 1 мартындагы номер 45 токтому менен областтык соттук коллегиянын тутумунда жактоочулардын коллегиясы түзүлгөн. Жактоочулардын коллегиясы алгачкы өзүнүн отурумун 1925 жылдын 4 мартында өткөзүп, анда 3 кишиден турган коллега аныкталган. Мына ушул тарыхый фактылардын, тарыхый далилдердин, документтердин негизинде бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар аныкталып, белгиленип отурат. Урматтуу адвокаттар, сиздердин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздарга карата ары татал, ары уур, ары жооптуу кесибиңиздерде белиңиздерди бекем бууп, Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө, ошондой эле соттук укуктук реформаларга, жарандардын укуктук сабатсыздыгын жоюуда зор салымыңыздарды кошууну чакыруу менен күч-кубат тилеп кетем. Кыргыз эли тез элтен акыйкаттуулукту, адилеттүүлүктү туу тутуп, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн элбиз. Бүгүнкү күндө дагы ошол акыйкаттуулугубуздан тайбай, мыйзамдын негизинде адилеттүүлүккө жетүү үчүн биргеликте күч алып барып, жаратман муун менен жаркын Кыргызстанды курууга тилектешпиз. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден Юстиция министрлигинин жамаатынын атынан куттуктайм.